Урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкө башчыбыздын жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жылына карата Каракулжа районуна караштуу Каракуз айылынын Жакыпбек атындагы спорт клубдун машыктыруучулары жана спортчулары менен таанышып көрсөк, бул спорт клубду ушул жердин жаштарынын демилгеси менен ачылган. Анда эмесе баштадык. Сутамызда биз мына көрсөтүүбүздү баштадык. Алгач өзүңүздөн баштасак, өзүңүз боксту кайсы жактан үйрөнөсүз, кайсы машыктыруучудан? Мен боксту Казакстанда үйрөнгөм. Казакстан Кустанай шаарында тренировка кылгам. Ошол жактан үйрөнүп келдик, анан ошол айылда калып, ошол айылда кичине 90 жылкы балдар залашып берип, ошол жерде кичине кызмат кылып атабыз, эмгек кылып атабыз. Канча жыл машыктыңыз бокс менен? Канча жыл алектендиңиз? Бокс менен негизи мен 4 жыл машыккам. Ошол жерде чемпионат Казакстанга, чемпионат президенттик кубокторго биз чыга алган жокпуз, анткени документибиз кыргызстандык болгон. Бирок ошол кичинекей ушул область аралыктарда ушу жеңип жүргөнбүз, Кудайга шүгүр. Казакстанда? Казакстанда. Ошол чет жактарда жүргөн спортчулар менен сүйлөшүп калсаң, ошол сөзсүз түрдө ошо жергиликтүү калктын басымдуулугу болот да. Мындай жогорку деңгээлдерге чыгышына спортчулардынча чыгарбайт да, эми өзүнүн улутун чыгарыш керек. Сизге да ошондой басым болгондо, анан ошончо 4 жыл тажрыйба алыпсыз, областтык деңгээлге чейин жетипсиз, башка эми Казакстандачы. Анан ушул Кыргызстанга келип, эмне себептен ушу борбор талаада калып, өзүңүздүн ошо тажрыйбаңызды арттырган жоксуз? Ушу жашоо шартка байланыштуу болот экен баардык нерсе. Ушу айылда ата-эненин эң кичинекей баласымын, айылда калыш керек болду. Анан ушу айылда калып, анан 2-3 жыл негизи спорттон алыстап кеттик. Айылда спорт жок эле жүрүп калдык, чынын айтканда, зал жок, шарт жок. Анан ушул 90 жылкы балдар залашкандан кийин анан бул жака ошол кайра ушул спортту эми өзүбүз спортсмен болуп чыкканга аракет кылбасак дагы, ошо балдарды даярдап, балдарга кичине билгенибизди үйрөтүп атабыз. Шарт деп калдыңыз да, ушул буга чейин мына ушул спорт зал жокто, ушул 90-жылкы, ушул айылдын 90-жылкы балдары куруп бере электе, мындай да шарт жок болчу. Мындай да шарт жок болчу. Кандай кылып балдарды машыктырат? Ал учурда зал ачылган эмес. Ал машыктырып эле жөн эле жүргөнбүз ачыгы. Анан ушул зал ачылганда баштадык. Бул залдын ачылганына 1 жылдан ашып калды. Ошол 1 жылдан ичинде ошо бир аз ийгиликтер болду. Ошо балдардын арасында алды ошо Киргизиядан алып келди биринчи месяны, 3 санда боюнча. Анан көптөгөн жаштарга барып атабыз. Баарынан кур кайтып аткан жокпуз, Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Ийгиликтер башталды да? Кудай кааласа эми башталды. Кудай насип этсе ошо жогорку ийгиликтерди багындырганда да келебиз. Кудай кааласа. Мына ушул балдар, ушул айылдын жаштары демөөрчүлүк кылып ачыптыр, бирок негизи шартыбыз көрүнүп турат, жетишерлик эмес. Жакшы мындай балдарга жакшы шарт түзүш керек да, спортчуларды жогорку деңгээлге көтөрүш үчүн. Кандай болуп атат анан айыл өкмөттөн, мамлекеттен жардам болуп атабы? Айыл өкмөттөн, мамлекеттен. Айтпасаңыз да биздин шартыбыз көрүнүп турат бизгечи. Айыл өкмөттөн, мамлекеттен эч жардам жок. Жаштарга барганда ар ким өзүнүн капчыгынан барат. Даже өзүбүз дагы өзүбүздүн капчыгыбыздан барабыз. Бизге эч кандай айлык жок. Негизи бизде ушундай бир өзүм ушундай максат койгом. Өзүбүз жетпеген, негизи биздин жаш кезибизде ушул айылда өскөнбүз. Мындай спорт деген нерсе болгон эмес, спорттон түшүнүк да болгон эмес эч кимдечи. Анан биз ушу спортту кечирээк баштап калдык негизи. Булар Кудай кааласа булардын келечеги алдыда да. Булар эми ушул биз жетпеген ийгиликтерди, биз жетпеген чокуларды ушулар багынса деп, ушул максатыбыз ушул да. Ушуларды спорт менен тарбиялап, эртең булар шаарга чыгат. Ал жактан кичине ийгиликтерди багынса, ушу биздин айылыбыздын көркү да булар. Ушу айылыбыздын намысын коргой турган ушул балдар Кудай кааласа. Ушу айыл жергесинде негизи шарт бар аябай. Анткени бул бир айылдын балдарыбыз, бардыгы ушу айылдын балдар шартына жараша кылдырабыз да. Анткени кечке чейин үйдө жумуш кылышат, тренировка кечкурун да. Эми шаар жеринде андай эмес го. Шаар жеринде 5те ровно келеби, 5те келет, 7ге чейин. Бизде андай эмес. Бизде ошол 7де башталса 9да бүтөт. Жайкысы 9да башталса 11де бүтөт. Ушундай да негизи. Шартка байланыштуу. Күндүн батышына байланыштуу да. Бул үйдө 2018-жылы биз ошол 10 жылдык жолугушууга келгенбиз. 10 жылдык жолугушууга келгенде ошол балдар кур келбей, ушул жаштар үчүн жаштарга бир жакшы бир керектүү нерсе кылып берели деп элге өтүп кеткен Жакыпбек досубуздун атына
ушул Жакыпбек атындагы спорт клубду ачып бердик. Былтыр 2018-жылы президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жана жылына карата бир аз да болсо биздин салымыбыз деп ушул залды ачып бергенбиз. Ошол 1990-жылкы балдар ичара өзүбүзчө сүйлөшүп, көп ар кандай жумуштарды кылалы дедик. Анан ушул жаштар үчүн эң керектүү болгон, жаштар өтө муктаж сап турган нерсени кылалы деп ушул залды атайын ачып бердик. İşte şarkı ver, durdun mu? Раз, два, три. İşte, kolunu boş kalma, dalını boş kalma, dalı, katı var. Şuradasın mı? İşte oturdu. Раз, два, три, четыре, getirmesi gerek. İşte çok boş tuş gerek, şuradasın mı? İşte hocam böyle. Dalını katırmayın çocuklar, kolunu boş kalmayın, dalını boş durasın, unutabilir. Раз, два, три, четыре, getirmesi gerek. Dalını katsa ama, iki tar çıkar, sapta çıkmaya var. Kolunu boş kalma işte. Yetmiş şey girer, spokojno. İşte. Менин түшүнүгүм боюнча бул спортчудан бир гана спорт менен алек болуп ушул өлкөсүнө кызмат кылам десе бул аябай татаал, чынында аябай татаал жол да. Буга эч кандай кирешелер изденүүсү жок азырынча. Ал сиз ошо машыктыруучулук кесипти тандап алыпсыз да? Өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Мен ошо Казакстандан 4 жыл машыгып келдим. Келдик, айылда жашаш керек болуп калды. Анан айылда биздин айылда негизи спорт деңгээли аябай төмөн. Спортко кызыккан жаштарыбыз аябай аз. Анан негизи кесибим боюнча мен экономистмин, бирок ошо кесип боюнча иштеп кеткен жокмун да. Антип мындай карап көрсөң биздин айылда кесип менен иштей турган деле иштер аз экен аябай. Анан ушу спорт деңгээлин бир аз бул жаштарды көтөрүү максатында ушул Аллахын буйруп заводчылык калды эле ушул жерде балдарды ушу биз өзүбүз жетпеген чемпионаттарга, чоң бир турнирлерге ушу алып чыгыш максатында ушу спорт тандадык да. Кандай болуп атат анан азыр жаштардын кызыгуусу? Жаштардын кызыгуусу аябай жакшы буюрса. Бала көп көрүп атасыздар. Дагы анан ийгиликтерибиз деле жок эмес, Кудайга шүгүр. Бар, бир жыл ичинде алдыда чемпион Киргизиядан алып келди. Ошол область аралык. Анан жакшы жаштарга барып, медалдар менен кайтып атабыз, Кудайга шүгүр. Жаман эмес негизи, жакшы. Демек, ушул жаапта барып кетсе, жогорку ийгиликтерди багындырган, өлкөнүн желегин желбиреткен мыкты спортчулар чыгып калат деген ишеничтебиз. Кудай кааласа буга чоң, мен толук Кудай кааласа чыгат деп айта алам, Кудай кааласа. Анткени бул бардык көп чемпиондор, көп спортсмендер, белгилүү спортсмендер айдан чыккан негизи. Кудай кааласа бул чыгат бул жерден, үмүтүбүз чоң, Кудай кааласа. Албетте чыгат. Эми сиз машыктыруучу катары айтсаңыз, ушул балдарды кантип тандап аласыз? Мисалы, сиз кимиси чемпион болоорун билбейсиз да? Негизи бала зала келгенде эле билинет. Анын характери болот да өзүнчө бирчи. Анан ушул толук айтканыңы кылган баладан чыгат да. Анткени анча-мынча балдар бар, үйүндө эрке да, бул эрке ошол жерин көрсөтөт да. Анча-мынча балдар бар, келет, айтасын, ошону ровно аткарат да. Анан ошол тренердин көзү түшүп калат да. Тренердин көзү түшкөн бала чыгат да. Анткени барасың, анын кемчиликтерин оңдойсуң, башка кыласың. Анан өзү билинет зала келгенде элечи. Характери бар баладан чыгат да. Анан ушу характер менен, дух менен да негизи бул спортточу. Анан өзү да билинет бала келгенде элечи. Билинип калат экен демек, э? Анан өзүңүз машыктыруучу кандай адам болуш керек? Негизи машыктыруучу кандай десем, бардык жактан болуш керек экен да. Анча-мынча да буларга жакшы сөз айтасың, насаатың айтасың, өзүң жетпей калган кемчиликтериңди буларга айтып бересиң, өзүң каталарыңды буларга айтасың. Анан булар залдын ичинде ооруп калат. Оорганда ошол агасындай мамиле кыласың. Анча-мынча да катуураак кармаганга туура келет. Жаман эркек балдар менен иштеш кыйын негизичи. Ар түрдүү характер менен келет, бирок ошо бир характер менен чыгып кетиш керек да. Анан негизи оор бирокчу. Анан иштеп атабыз акырындык менен шүгүр. Булардын бизге тийгизген пайдасы зор. Буга чейин балдарды апарып, анча-мынча медреселерге апарып, медалдарды алып келип атышат, месталарды ээлеп келип атат. Булар эми жаштар үчүн жакшы нерсе экен да. Балдарга
тәсири жакшы. Балдар ошон тәсирленип, баягы жаман жолдон качып дегендей, жаман жолдон алыс болуп, кичине да болсо дагы спортко кызыгуусу башталды. Бир эле бул биздин айылдык балдардын дагы айылга деле жакшы нерсе болуп атат. Бека физор катары айтсам. Четко, нормально, нормально. Спортқа келген мақсаты Қырғыз елінің желегін биік көтеріп, ар өлкөгө таанытып, Қырғыз елі кандай эл экенин көрсөткүм келет. Кыргызстан желегин биік желбиретким келет. Мен спортқа келгениме 6 ай болгон, 1 жыл болду. Сол жакта жүрчү элек, көчөлүк, азыр көчөгө баспай, тартипти өзгөрдүк да. Мен спортқа келгенден кейін, бұл залға келгенден кейін өзімді мындай жейін алып жүріп қалдым. Мектепте түз алып жүргенді үйрендім. Біздің ағайыбыз барды көчөдө кантип жүрүүнү бардыгын үйрөтөт. Мына досум айтып кеткендей эле, мына бардыгын биз үйрөндүк, буга чейин билдик. Буга чейин иштесем билбейт элем, эми билип үйрөнүп калдым. Көп эле болду. Мурун спортко кызыкпай эле эч ким мындай көчөдө эле бездеш болуп жүрүп калса, азыр барды залга келишти, эми аракет кылып калышты. Мына биздин ушу залды ачып берген 90-жылыктарга рахмат. Анан бизге мына агай болуп үйрөтүп аткан Айдар Султан агайга чоң рахматтарыбызды айтабыз. Келечекте Кыргызстан желегин желбиреткен, өзүмдүн айылымдын даңкын чыгарган, агайымдын атын чыгарган мыкты спортсмен болгум келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой мындай канчалык алыс болсо дагы айыл шаардан, борборлордон алыс болсо дагы Султан мырзадай мындай аракетчил, патриот инсандар ушундай спортко тартып, жаштарыбызды жакшы жактарга тартса болот. Анда эмесе Султан ушул телекөрүүчүлөргө өзүнүн окуучуларынын ийгиликтерди багындыргандары менен тааныштык бересиң. Макул тааныштырайын. Бул баланын Паязбек уулу Ахмат, бул чемпион Киргизияда уч санда боюнча 1-чи месин алып келди. Бул жакшы аябай. Залыбыздын эң мыкты жигиттеринен бири. Бул да уч сандадан 3-чү месин алып келди бул. Ташматов Али дейт. Бул жакшы бала аябай, күчтүү өзүнүн эмесинен. Бул Бурканбек уулу Димухаммед, бул 3 сандадан бул да 3-чү месин алды. Бул Нургазы уулу Дастан, бул ФФС-ге да барып келген бой бес прарга. 3 сандадан да месиялар алып келди. Бул бала ошол ФФС-ден 2-чи месин алып келген бала. Аты Зарылбек уулу Шабдан. Негизи бул ушу былтыркы 6 айдын результатында ушу балдар медаль алып келди. Анан бул жакта дагы балдар бар, медаль алып келгендер. Бирок негизгиси ушулар залдан өзгөчөлөнүп, былтыр жакшы результат көрсөтүшүп, кыска аралыкта ушул медалдар алып келди. Кудай 6 айдын результатын алышты да ушул балдар. Скел, қолды көтеріш керек, жоғырға. Дечон, имейді, бош. Емін, таштайын, раз, два, қолды көтер өз дағы. Челесің ачық қалуы да, қолды көтер. Соперникті алдын қарауын алып.
Искелди. Алдын қарайсың. Қолды көтер. Қолың шықпау да сен искелди. Қолды көтеріш керек. İşte. Ушундай. Қолды көтер дейм, қолды келісіңдер, қолды көтер. İşte. Мен Баязул Ахмат. Мен бұл залға келгеніме 1 жылдай болып қалды. Біз 6 айдың ішінде Ушсанда түрі бойынша Қырғызстан чемпионатына қатыштық. 6 айдың ішінде балдар жақсы результат көрсеттік. Ода қаласам бірді алып келдім мен. Менен башқалардағы алып келішті Мексикаға. Мен Ода қаласа Қырғызстандың чет жерлерге танытып, дүйнөгө танытып, Қырғызстан қандай жер екенін танытқым келет. Бұл спорт клубтың ачылышы ушул жаштарды спортко тарбиялоодо аябай чоң салымын кошуп атат. Балдарды ушул жана тамеки чегүүдөн, башка нерселерден, жаман сапаттардан арылтууга жардам берип атат. Балдарыбыз аябай бир азыр мен билишимче бир 30га жакын бала бул спорт клубта тарбияланат. Алардын ушул жакшы результат көрсөтүп, бири-бирине үлгү болуп атканын да ушул айтсак болот өз негизичи. Аябай эл үчүн, ата-энелер үчүн деле бир кыйла мындай жакшы болуп калды. Себеби дегенде түнү чыкпайт. Түнү ошол барса ошол залга келип, анан кийин түз эле кайра үйлөрүнө кетип атышат. Мурунку заманда болсо андай болгон эмес. Көчөлөп жүрүп, жаман сапаттар көрүп болгондо кыйла азыр оңолдук десек болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көп болдуңуздар. Дал мына ушундай шартта, ушундай алыскы райондо ушунчалык 1 жылдын арасында ушундай жогорку деңгээлге жетишип калышыптыр. Бир канча ийгиликтерди багындырышыптыр. Ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи. Аракет кылса берекет. Жолугушканча.